Саламатсызбы? Региондо Абалким автордук программасы. Бул апта ичинде кылымдын аферасы болгон Кумтөр маселесине чекит коюлганы жарыяланды. Эл аралык деңгээлдеги бул бизнес мафиясын мынтип эми баары бир кыргыз эли Садыр Жапаров башында турган кыргыз мамлекети жеңди. Бул жеңиш кыргыз коомчулугун кубандырганы албетте талассыз. Кубанганда эми албетте жүрөгүндө Кыргызстан үчүн кыпындай болсо дагы сүйүүсү, мекенчилдик сезими барлар сүйүндү. Ал эми баягы тили менен кыргыз эли үчүн жанын берүүгө даяр экенин көрүнгөн жерге чыгып алып жар салып жүргөн, бирок иш жүзүндө болгону бийликти кумсап, бийликке жете албай Кыргызстандын президенти боло албай жүргөндөр үчүн Сентеранын ээлеринин Кыргызстандагы кишилери үчүн жаккан жок. Албетте, алар кимдер экенин, кайсыл президент Сентеранын кол баласына айланып, кайсыл депутат же министр Сентеранын уулуна айланып калганын кыргыз эли гана эмес, бүгүнкү күндө дээрлик бүт дүйнө жүзү билип болду десек ашыкчалык кылбас. Кумтөр аферасынын бетин ачып, кыргыз элинин ырыскысын кимдер кантип тоноп, уурдап, жеп байып, ал эми кимдер бул чындык үчүн күрөшүп, басымга кабылып, камалып, башына азап тозок салынганына карабастан, акырына чейин күрөшкөнүн кыргыз эли эч качан унутпай турган тарыхка айланганы чындык. Туура, Сентеранын акчасы үчүн кыргыз элине ачыктан ачык чыккынчылык кылган, акча үчүн элин саткан, жерин саткандар үчүн бул көрүнүш аябай өкүнүчтүү. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев бийликке келип, Сентеранын уулдарын жоопко тартып баштаганда канча ызы чуулар уюштурулду. Сатылган маалымат каражаттары, сатылган чиновниктер, сатылган эксперт чалыштар, сатылган блогерлери, сатылган журналисттери, өзүн иликтегич сезип алган активисттери дагы, укук коргоочумун деп алган бекерчилери дагы колунан келген бардык аракетин колдонуп, Сентера үчүн кызматын кылып беришти. Жапаров менен Ташиевди күнү түнү каралап, не деген гана сөздөрдү жазышып, итчиликтин мастер классын көрсөтүшкөнүн баарыбыз көрүп билип турдук. Бирок катардагы калың кыргыз элибиз Сентерачылардын ар кандай жаман тилектерин таш каптырып, пландарын ишке ашырууга жол берген жок. Мына ошентип Кудай буйруп, көптөн көп күтүлгөн саткындардын жарасына туз сепкен кайрылуу президент тарабынан акыр аягында баары бир жарыяланды. Бүгүн чечпесек, биз дагы деле башты айлантып, өйдөгө, ылдыйга, аркыга, беркиге бүгүн кол коюп алып, кайра колубузду артка тартып алып, бирөө менен барып жеңичинен сүйлөшүп алып, өзүбүздүн ишибизди бүтүрүп алып, өкмөткө барып дагы башка иштерди бүтүрүп алып, жүрө берсек, мамлекеттин кызыкчылыгы, улуттун, кыргыздын кызыкчылыгын ким карайт? Мен урматтуу коллегаларыма, ошолорго суранып айтып атамын. Силер туура эмес кылып атасыңар деп. Мына комиссиянын чечимин биз колдошубуз керек, урматтуу туугандар. Бүгүн биз эгерде комиссиянын чечимин колдобой турган болсок, анда кыргыз элибиз, журтубуз өзү келип чечип берет бул маселени. Биз Кумтөрдү мафиялык, коррупция аралашкан компания деп айттыкпы? Мына ушуну аягына чейин чыгарышыбыз керек. Аягына чыгарбасак болбойт, урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар. Мен силерден суранып кетемин. Мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000. Урматтуу депутаттар, танапес. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Мен эртеңки кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулагыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге мындай эле айтайын. Кумтөрдүн адвокаты болуп, Кумтөр элдик эмес. Кумтөр ошо кумтөрлөрдүкү. Биз ага тие албайбыз деп айтып чыкты. Мен ойлойм, бул туура эмес. Кумтөр элдики туугандар. Кумтөр элдики. Кумтөрдү элден башка эч ким башкарбаш керек. Бийликти, урматтуу туугандар, элге кызмат кыла турган, элдин кулу болуп иштей турган бийликти курабыз. Бүгүнкү бийликке мен оппонентмин. Бүгүнкү бийликтин мен каршылаштарымын. Алар кандай болсо дагы мени тебелеп, тепсеп, аброюмду түшүрүп, саясий жагын аброюмду түшүрүүгө аракет кылышат. Колдорундагы күчү менен, колдорундагы прокурорлору менен, колдорундагы түрмөлөрү менен, колдорундагы мына бул решеткалары менен ушу мени сындыргысы келишет.
Бирок мен бул решеткаларга мен сынбайм. Бул решеткаларга өздөрүнүн отуруп калышын эстен чыгарышпасын. Эгерде соодалашууга барып мен ошол сунуштаган сумманы алып алсам, анда мен дагы тиги Анталиядан вилла сатып алып, өткөндө баа гезитте жүрөт го тиги Алмазбек Шаршеновичтин вилласы. Кошуна болуп бармакмын ошол жерде. Мен саясий жагынан саясий поступок жасадым. Жана мындай саясий поступокту мындан да жасоого мен даярмын. Себеби мен мындай жасаган нерсемдин бардыгын мамлекетибиздин кызыкчылыгын, элибиздин кызыкчылыгын, журтубуздун кызыкчылыгын коргоонун негизинде жасадым. Жана мындан ары дагы мен жасашым керек. Кудайдын буйругу бир күнгө жазып турат. Ошол күнү чыгабыз. Башыбыз аман эсен чыкса ушул жерде отурганда. Ишти аягына чыгарабыз, бул бойдон калтырбайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу калайык калкым, ардактуу ата журт. Сиздерге түз эфирден бүгүнкү кайрылуумдун себеби Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылганын кыргыз элине жана жалпы дүйнөлүк коомчулукка жарыялаймын. Центера менен болгон талаш тартышты чечүү жана жөнгө салуу тууралуу келишимге жаңы эле кол коюлду. Биз эң чоң улуттук байлыгыбыз Кумтөр кенинин Кыргызстанга толук жана биротоло өтүшүн камсыздай алдык. Ошентип, Кумтөр кени толугу менен Кыргызстандын энчисине өттү. Бүгүнкү күндү өлкөбүздүн тарыхындагы чыныгы бурулуш учур деп атасам, аша чапкандык болбостур. Анткени элибиз бүгүн өз тагдырына болгон жоопкерчиликти өз колуна алды. Улуттук кызыкчылыкты коргоо деген дал ушундай болушу керек. Мен жалпыңарды, бүткүл элибизди бул жетишкендигибиз менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кызыгы эми Кумтөр толугу менен кыргыз элине кайтарылып алынган соң, дагы баягы кезинде Сентера үчүн жанын берип, добушун берип, кыргыз элин эмес, Сентеранын долларын тандаган жемкорлордун бир бөлүгү бүгүн деле там бергиси келбестен, кокуй биз Сентерага утулдук деп чыгып жатышат. Сентера мынча миллиард долларды бизге бериши керек болчу, мөңгүлөрүбүздү талкалады, ошонун ордун акчалай толукташы керек болчу, бүгүн биз утулуп калдык деген сыяктуу сөздөрдү эч уялбай нетпей эле, бетинин бир клеткасы дагы кызарбай эле айтып отурушат. Болбосо дал ушулар кезинде Жапаров менен Ташиев Кумтөр үчүн парламентте мафия менен алышып жатканда, ачыктан ачык Сентераны колдоп, Кумтөр Кыргызга кайтарылсын дегендин баарын эл душманы кылып көрсөтүп жүрүшкөнүн билбеген эч ким калган жок да. Парламентте депутат катары добушун берсе, адам катары жанын берүүгө даяр болуп отургандар бүгүн эми Кумтөрдү Кыргызга алып берген кишилерге сөз сүйлөөгө эмес, жөн эле атын атууга дагы бети чыдабай калса болмокта. Сентера үчүн камалып, Кыргызга душмандык кылгандар, балким эгер адамдык сыпаты болгондо, президент Жапаров Кумтөр Кыргызстанга өттү деп жар салгандан кийин, акырын соцсеттеги баракчалары аркылуу же журналисттер аркылуубу жалпы кыргыз элин куттуктап, Сентеранын долларлары үчүн жасаган иштери үчүн кечирим сурап коюшса деле жарашмакта. Бирок тилеге каршы булар кыргыз элинин жеңишин тең бөлүшүүгө дагы жараган жок. Өткөндө камакка алынганда пиар топторду жалдап, фейктери менен күнү түнү эл уулуна боштондук деп өзүн мактатып отурган кишилерибиздин бири дагы Кумтөр Кыргызга өттү деген кабарга андай реакция кылышкан жок. 8 март десе соцсеттен куттуктаган, Нооруз десе куттуктаган, жаңы жыл десе куттуктоо жазып сүрөттөрүн коюп тим эле периштедей болуп көрүнүп отурган ал саясатчы сөрөйөлөрдүн бири дагы мен кыйынмын, эң эле акылдуумун, мен деген бүт дүйнөлүк саясаттын атасын таанытамын деп интернетке күн сайын ар нерсени сүйлөп чыгып жаткан блогерлери дагы, укук коргоочулары дагы, Украина үчүн көчөгө оонап жатып, чаңга буланып жүргөндөрү дагы эч кимиси Кумтөр Кыргызга өттү делген тарыхый кубанычтуу кабар үчүн кыргыз элин куттуктап койгонго жарабады. Алардан көрө Өзбекстандын, Казакстандын президенттери кыргыз президентин Кумтөрдү кыргыз элине кайтарып алганы менен куттуктап, жакшы сөздөрүн жолдоп, адамдык сыпатын көрсөтүшкөнүн көрдүк. Кыргызда бекеринен душманды алыстан издебе деп айтылбайт тура. Же таптакыр эч нерсени түшүнбөгөн, же мен элдин каалаганын айтып койдум дагы, менден кийин эмне болсо ошол болсун деген иш. Кумтөрдү алып бизге өткөрүп алыш бул өтө оор маселе.
Өтте оор маселе. Эгерде эл аралык кандайдыр бир соктошуулар боло турган болсо, Кыргызстан былтыры мен айткан элем, изоляцияда калып калабыз, биз менен эч ким сүйлөшпөй коет деп. Мына 1 жылдан өттү, Кыргызстанга бир да мамлекеттин же өкмөт башчысы, же өлкө башчысы келип да койгон жок. Бул деген мамиле кылбай атат биз менен деген сөз. Мен өзüm үчүн жооп берем, башкалар үчүн эмес. Мен өзүмдүн түшүнүгүмдө жооп берем. Комтөр Кыргызстанга өттү деп ушундай чечим кабыл алгандыгы Кыргызстандын кийинки электеги шоруна бүткөнбү, бактысына бүткөнбү, ар ким өзүнүн түшүнүгүнө жараша кабыл алсын. Менин жеке түшүнүгүмдө шордун баары алдыда. Бул шордун баары алдыда. Муну дагы айрыкча жаштар кулагыбызга куюп алалы. Бир канча жылдар өтөт, дагы бир кишилер пайда болот дагы, ошондо неге айтпадыңыз деп чыккандар пайда болот. Айтсам уктуңар ошо кезинде. Ошондой комтөр маселеси бир отоло чечилди дегенден биз аябай алыспыз. Мен ишенбейм мисалы. Ал эми бул видеодогу сөздөрдү сүйлөп, ошол күндөрү эптеп, элдин кулагын кызытып, бирөөлөрдү болор болбос сөздөр менен каралап, жамандап, шылдыңдап, анан мага сөзүмө арбалып, ар бир сөзүмө ойлонуп ойлонбой эле ишенип жүргөн жарандар көбөйүп, көбүрөөк добуш алып калар бекенмин деп чуркап жүргөн саясатчыларыбызга болсо, ден соолук гана каалаганыбыз оң. Анткени булар болбосо, ойду тоону урдуруп ким сүйлөмөк? Булар болбосо, эл кимдин ким экенин кантип салыштырмак эле? Бул сыяктуу саясатчылар бар экен, өзүн макташ үчүн ушинтип Кудайдан да бийик сүйлөп, андай болот, мындай болот деп элдин башын айлантууга аракет кылгандар бар экен. Элибиз бүгүн салыштырып, бул минтип кумтөр өтпөйт, Кыргызстан менен эч ким катташпай коет деди элего. Кумтөр дагы өттү, Кыргызстан менен бардык эле мамлекеттер катташып атат, сүйлөшүп жатат. Демек, бул киши ошондо жөн эле биздин башыбызды айлантканга аракет кылган турбайбы деп ойлонгонго мүмкүнчүлүк түзүлүп отурат. Демек, убакыт баарын өз ордуна коюп, кимдин ким экенин Кудай Таала өзү ачыктап көрсөтүп береринен эч кандай шектенүүнүн кажети жок турбайбы? Дагы бири мисалы, эки досту аферист деп безилдеп жүрүп, акыр аягында өзү накта аферистка болуп чыкканын унута элек болсоңуз керек. Бүт элди, мамлекетти алдап, жогорку билимдүүмүн деп аферисттенип, алдап, жогорку кеңешке барып отура калганын. Анан Кудайым кимдин аферист экенин акырын ачыктап койгонуна баарыбыз күбө болдук. Эми кыскасы, буга окшогон саясатчы сөйлөөлөрдүн бири дагы оозунан чыккан калп, кара өзгөйлүк менен, көрө албастык, ичи тардык менен гана айтылган сөздөрү үчүн албетте кыргыз элинен кечирим сурабайт деңизчи. Бирок эл журт өзү баарын таразалап, кимдин ким экенин убакыт ачыктап жатканын аңдап жетип, мындан ары бирөөнүн сөзүн угаарда кыракы болуу зарыл экенин түшүнүп жетти го деген гана тилек. Уялбагандан өзүң уял деген сөз дагы жөн жеринен айтылган эмес да. Жалпы кыргызстандыктардын баарын Кумтөр алтын кени толугу менен Кыргызстандын менчигине өткөнү менен куттуктайбыз. Элибиздин ырыскысы өзүнө кайтып, карапайым калкыбыздын, мамлекетибиздин жакшы жашоосуна зор салым кошот деп ишенебиз. Мындан ары эми өзүбүздүн оозубуздагы нанды башка бирөөлөргө алдырып, бир экөөбүз ток болуп байып, калганыбыз нан издеп башка жакка кеткен трагедиялуу көрүнүштөн арылабыз деген үмүттөбүз. Саламатта калыңыз.